макалда көпчүлүк мисалы элдин бөлүнүп жүргөн адамдар болот. Алардын сөзү мисалы өтпөйт, башка бир адамдар өтпөйт. Ал эми көп элдин арасында жүргөн таанымал эмес мындай адам отурган болсо анын сөзү өтөт. Мисалы бул жөнүндө жомокто деле бар. Мисалы бир таякты өзүң сындырсаң болот, ал эми көп таяктарды өзүң сындыра албайсың. Бул адамдын сөзү дагы, жалгыз адамдын сөзү дагы өзү дагы таасир этпейт. Жерен болсо суур дөбөгө чыгат деген мисал үчүн мындай адам бош болсо, жанында адам мындай өтө шустрый адам келип алса, андай бош бул бардык нерсени кыла берет дейт дагы, бардык нерсени сурай берет да, каалаган маалында каалаган нерсесин сурап, мындай иштетип алат да, ошо адамчы өзүнүн жакшылыгына иштетип туруп, анан өзүнө керек маалда уже жок болуп кетет да, ушундай мааниде. Кененирээк айтканда, бул өзүнүн мындай башчысы жок болсо, башкалар келип кол салып, өзүнүн мындай ынтымак жок болуп калат да ошол адамдачы. Эсли мындай биригип, бирөө артынан баштап, бир командадан лидер чыкса, ошол бардыгын айтып башкарат го, ошондой эле мааниде да. Эски жыйнактардын баарынан эле ушул жерен болсо доңуз дөбөгө чыгат деп эле окуп келгенбиз. Анан ушул жерен болсо суур дөбөгө чыгат деген эми бул кийинки ошонун да бир варианты катары жаралып калса керек. Жан жаныбардын жашап атканына карабастан ошол ээн жер деп айтылат да. Демек анын ээн же ээн эмес экендиги адамга жараша болот да. Демек жер ээн болсо деген сөз адам болбосо деген сөз болуп атат да. Анан ошондой жерде эң негизги душман, дүйнөдөгү эң коркунучтуу жаныбар бул адам баласы. Ошондой адам баласы жок жерде ошентип коркпостон көрүнөө жерге чыккан, эми сөзсүз түрдө эле дөбөнүстү эмес, мындайча айтканда көрүнөө жерге чыгып, эч нерседен коркпой, үркпөй, чочубастан оттоп калат да. Суур адатта жер астында үй куруп, коопсуздук үчүн ар дайым үңкүр түбүндө жашаган жаныбар. Ачкалык, суу муктаждыгы гана аны сыртка чыгарбаса, ал эч качан жашаган жеринен чыкпайт. Анткени жырткыч жаныбарлардан корккондуктан кургактыктын ээси саналган жаныбарларды жакындан билип өз чек арасын кармайт. Бирок сыртта аны коркуткан күчтүү жаныбарлар болбосо, албетте суур, доңуз сыяктуу эттүү жаныбарлар ээн жүрүп эркин оттоого өтөт. Макалдын экинчи түз мааниси бул кайсы бир эл ички биримдигин сактай албай, өз ара кастыкка келе берсе, анын күчү жоголот. Анда албетте башка күчтөр алардын ынтымагына ырык салып, биримдиктен ажыратуусу оңой болот. Макалдын мааниси өзгө душман сыртыңдан күлбөөсү үчүн ички маселеңди сыртка билдирбей, ынтымагыңды сакта деген сөз. Азыр деле мындай жерлер бар. Мен бир мисалды кетире кетким келет. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда Кызарт деген эме бар. Чек ара посту бар. Бейтарап зонада мен эмени көргөм да. Койдой жайылган суурларды көргөм. Машина менен бара жатсак, тим эле томполоңдоп жолдун үстүнөн нары бери баягыдай кесип өтүшөт да. Эми ошондой нерсени башка адамдар жашап аткан жерден элестетишке да мүмкүн эмес да. Себеби адам баласы эч жоңойбойт андай нерсени баягыдай атып, капкан салып дегендей кырып жоюп эле ошентип турат да. Анан мына ушундай көрүнүштү байкагандан улам анан жер ээн болсо доңуз дөбөгө чыгат деген макал жаралган. Эми бирок бул бүгүн өтмө маанисинде мындай башкара турган, кожоюндук кыла турган, мындай бир тартипке сала турган жерде бардыгы тең ушундай дөңгө чыгып алышат да, мындайча айтканда, оюна келгенин жасай берет дейт.